Саламатсызбы? Бул видео материалда биз бейтапты кыдырып кароо милдетин бардык мүмкүнчүлүктөрүн карайбыз. Системага киргенден кийин биз бейтапты кыдырып кароо менюсуна түшөбүз. Сунушталган тизмеден кыдырып кароо үчүн бейтапты тандоо зарыл. Бул талаада биз бейтап жөнүндө бардык керектүү жана өлчөнүүчү маалыматтарды киргизебиз. Сөзсүз алдын ала кыдырып кароо датасын көрсөтүү менен. Кээ бир талааларда үлгүлүү ыкмадагы киргизүүсү бар. Алдын ала ылдый жебесин басканда сизге төмөн түшүүчү тизме сунушталат. Ошондой эле бизге текшерүүлөр, дарылоо тартиби, диагноз, дайындалган дарылардын жана башка дарыгер электрондук медициналык картада дайындаган маалыматтардын тизмеси жеткиликтүү. Дарыларды дарыгердин дайындоосу боюнча берүү. Бул менюда сиз бейтапка дарыгер менен дайынданган бардык дарылардын ийгиликтүү берилгенин белгилесе болот. Бир маанисин коюу — бул дары бейтапка бул күнү бир жолу берилгенин түшүндүрөт. Эгерде дары дайындалып, бирок берилбесе, берилбеген себебин көрсөтүү зарыл. Кандайдыр бир күч мажордук жагдай учурунда дарыгердин көрсөтүүсү жок дарыларды берүү маанисин басууда сиз өзүңүз керектүү дарыны кошо аласыз. Бул электрондук медициналык картада көрсөтүлөт. Сиз бардык маалыматтарды толтургандан кийин сактоо баскычын басуу зарыл. Андан ары биз дарыгер кээ бир текшерүүлөрдү дайынданганын көргөндөн соң, биз алар аткарылганын белгилөөбүз керек. Ал үчүн өткөрүлдү деген тилкеде текшерүүнүн өткөрүлгөн күнүн көрсөтүү зарыл. Күндү тандоодон кийин кошуу баскычын басабыз. Бул анализ ийгиликтүү өткөрүлдү жана өткөрүлгөн күнү көрсөтүлдү. Кээ бир анализдер күн, жума жана ай сайын өткөрүлөт. Анализдер өткөрүлгөн бардык күндөрү ушул тизмекте көрсөтүлөт.